шаары 22 февраль. Saat gelsek, şintip korporatifke getip kalıştır, hiç kim yok. Önte elder gelip getip atışat. Tülay izlep gelsek, hiç kim yok. Korporatifte getip kalıştır. Şunu çağırıp koysanızlar. Обычно рабочий день, hiç kanday bir kızıl ememinen belgengen emes. Bundan tep oynap жүрүшөт. Elleri atayın geldi alıştan. Na MTS geldi. 3'ten geldi zaten. Anca degen propka. Birden Nemez geldi. Katapili geldi. Chester. Tros var be? MTS. MTS. Tartalat. Patçık var mı sizlerde? MTS. Patçık var mı? Tros ile kum alıp жүрбөйүңөр sizler. Ya. MTS'te patçıkka da kalbay alıp turбакчылар. Ne alabыз, биздин өкмөт ушундай да. Сүйлөгөндү билет, депутаттар ойнакта турат. Бияктагыларда өзүнчө бир сүйлөнөт. Алардын курсагы тойбой калат. Тойбой калат. Ne? Ушундай суукта ошо депутаттарды ошол жерге алып келсе. 120 депутат ошол жерге алып келип туруп койсо, бир 2 суткалап. Анан көйгөйүн көрсөтөт, анан элдердин кандай сордонуп атканда. Элди ойлоп койсо ушундай. Карачы, элдер кандай болот атыр. Канча деген адамдар. Ne patçıkka vermeyinler size taraftar. Ya. Naki. Şuradan aytıp oturmuşlar orada. Abelde jürük deydi. O aşağıda. Abelde jürük. Abelde bir anda karaş kerekti. El degen berdi kança elin ovalına kalıp kalasınlar mı? Sargaçazlar kalasınlar. Kayra meni korkutat kayra. Elleri kança da korup koysanız da öyle. Bugün kaçası? 22'si saat 11'lerde Lermontov Чүйдө Бишкекте вулкан жасы өртөнүп атат. Гестин жанында. О, напротив ГЭС. Бул жакта. Тетсте. Азыр пожарниктер чакырганбыз. Келе атышат. Буюрса. Бир сатам жок. Азыр өртөнүп баштады. Бакчы. Göz aldınca mı? Bir pas örtön tügem ket. İçinde adam yok olsa gerek mi? Yok oldu. Çok öyle olsa gerek adam. Yok olsa gerek mi? İçinde bolgan adam hem türü kalgan yok da içinde bolsa dağı. Kuday saktasın. Niyesi olsa da. Жарылбаса болду. Салам алейкум, биздин бир туугандар, мекендештер Москва шаарындагы, Московской областагы иштеп жүргөн, жашап жүргөн баарыңарды биз чакырып кетебиз. Московский ипподром трибунасы. Бул жакта Московский ипподромдон экрандары буюрса баары иштеш керек. 24 күнү, воскресенье күнү биздин балдар көкпөрө коюп берет. Ошоңорду убактыңарды алып, выходной күн болот экен, балдарыңарды жетелеп баарыңыздар келип эс алып кеттиңиздер. Саат канчалык болот? Кудай буюрса саат 3-тө башталат. Ошондо кыргыздын жигиттери, кыргыздын аттары биринчи жолу ушул ипподромдо ойнойбу? Конечно, биринчи жолу бул тарыхта бул биринчи жолу болуп атат. Бул нерсени биз баарыбыз колдоп билишибиз керек. Мен өзүм эле эмес, биздин балдарды ушул жерде төрөлүп өскөн балдардын
бардыгынын келечеги үчүн ушу кыргыздын улуту үчүн ошон үчүн международный уровеньде өтүп аткан биздин көкбөрүнү международный правиласы менен ушул жерде коюп берели деп атабыз. Кайсы областтар ойношот бул жекшемби күнү? Ысык көл областы ойнойт, Талас областы ойнойт, Ош областы ойнойт, Жалал Абад областы. Ушу төрт областтан балдары келип оюн көрсөтүп кетишет. Кирип акысы кандай? Кирип акысы 200 рубльдан. Адресин дагы бир жолу тактатыңыз. Так, адреси Москва, Беговая 22. Метро Беговая. Московский ипподром Беговая десе да чыгат. Метро Беговая десе да болот. Метродон эч канча деле алыс эмес, 5 мүнөттүк жол да. Жакшы, чоң рахмат Нурбек мырза. Рахмат. Баарыңыздар чакырабыз, урматтуу Москвада мекендештер. Биринчи жолу Москва шаарында кыргыздын жигиттери, Кыргызстандан келген аттар ушул Московский ипподромдо көкбөр ойношот. Келип колдоп, коштоп, эс алып кетиңиздер. Так, мен азыр аэропорт Шереметьевага бир заказ алып келдим. Клиенттин телефону түшүп калган экен. Ал киши Франкфурт дейм, не бир мамлекет деген жака учмак экен. Машинада телефону калып калып учпай калыптыр. Телефонунда 109.387 сом акчасы бар экен. Привязан к телефону. 109.387 сом плюс 30 миңдик телефон экен. Общий суммасы 140 миң сомдук телефонду ээсине алып барганы кетип бара жатам. Ал атайын рейстен калыптыр. На аэропорт Шереметьево. Жак Лукойл заправкасы. Аэроэкспресс. Ушундай. Бүгүн 21 февраль саат 18:03. Так вот. Ассаламу алейкум, урматтуу инста достор, сотка көрүүчүлөр жана унаа айдоочулар. Барыңыздар жакшы билесиздер, акыркы күндөрү ар ким өзүнөн ыңгайлуу болгон мыйзамдарды чыгарып жаткан учур. Келиңиздер, биз деле айдоочулар өзүбүзгө ыңгайлуу болгон бир флешмобду жасайлы. Эгер сиз жолдо баратып айыппул жазуучу камераларды көргөн болсоңуз, анда сизге каршылаш келаткан айдоочуга орусча айтканда маргайт этүү белгиси менен белги берсеңиз, анда ал айдоочуну сиз айыппулга жыгылуудан сактаган болот элеңиз. Келиңиздер, ушул флешмобду жасап көрөлү. Сактанганды сактайм дептир. Камерадан сактаналы. Мени өкүндүргөн нерсе Бишкек шаарынын центринде ушундай кар күрөгөн адам жок. Элдер кыйналып бизге окшогон адамдар буту менен басып кетип атат. Эми жолду айтпай эле коелу. Кандай ойлосо болот, азыркы жетишкен заманда еще ушундай. Анан кийин эмнеге керкейебиз дейм да. Карагыла жолду аччы. Бизде тазаланган эмес. Адамдар кантип басат? Анан машинасы барлардын эле жашоосу байлардын дегендей. Бүгүн 21 февраль. Алматы көчөсү менен Ылдый дөстөй түшүп баратабыз. Мынакей, азыр бул жерде светофор турат. Кесилиш перекресток болду. Бул жерди карап туруңуздар, эч кандай чектөөлөр жок. Жолго эч кандай чектөөлөр жок. Бирок ошол элекке карабастан азыр бир аздан кийин ушул тушта атайын жана элекки мобилдик камераны коюп коюшкан. Эч кандай камера турат деген дагы эскертме жок. 40 же 50 же 60 менен айдаңыздар деген дагы эч кандай көрсөтмө жок. Мына көрүңүздөр, эч кандай көрсөтмө жок. Бул жерде мынакей көрүп атасыздар. Эч кандай көрсөтмө жок. Мынакей бул жерде пешеход деген эме, бирок жолдо пешеходдун разметкасы дагы жок. Ал эми мына бул жерде болсо, мынакей бул мына элекки машинеде мына мобилдик, портативдик
неме турат камера. Мынакей көрдүңүздөр, ошо